КСДП тазалануу жана жаңылануу жолунда деп орусча жазылышында бир эмес эки катасы бар баннер Атамбаевсыз КСДП кыймыл уюштурган курултайдын катышуучуларын тосуп алды. Өлкөнүн булуң бурчунан 300 адам иш-чарага катышты. Алардын башкы максаты партиянын жетекчисин тандоо жана уставын өзгөртүү болуп саналат. И начало, прекращаем деятельность этой партсовета бывшего, Жыйынды баштоодон мурун партиянын жана партиянын саясий кеңешинин ишин токтотуу, андан сырткары төрагасын 4 жылга шайлоо. Буга чейин Алмазбек Шаршеновичке окшоп узак убакытка башкарууга жол бербөө. Кыймыл өзү бүгүнкү жыйынды КСДПнын кезектеги 18-чи съезди деп атады. Жаңы уставга ылайык партиянын имараты башка жака көчүрүлөт. Ошондой эле секретариаттын укуругу 2 эсеге кыскарат. Иш-чарада экс-президент Алмазбек Атамбаевди партиядагы төрагалык ыйгар муктарынан ажыратуу маселеси бир добуштан колдоо тапты. Ал эми лидерликке Сагынбек Абдрахмановдун талапкерлиги көрсөтүлүп, залда отургандар колдоп беришти. Баарыбызды эл алдында, журт алдында, арбактардын алдында уятка калтырып, эл парламентинде жер жаратып отурат. Биз мындай бүткөн эмеспиз. Бири эки айткан сөздү туккан жок. Кайра айткандарды тугунтуктай баштады. Бөлүндүк, чачырадык, тарындык, соттоштук, майнап чыкпады. Ушул бойдон жер карап өтөбүзбү? Балага караган элде жаманаты болобузбу? Катышуучулар жана кыймылдын тарапташтары курултай легитимдүү өттү деген пикирди карманышат. Алардын баамында Алмазбек Атамбаевдин ити чөп жеген алтын доору аяктады. Экс-президент өз убагында партиянын жеке менчигине айлантып алган. Атамбаевка жөн эле берип эле койбойбу, бул ошонун партиясы болчу дегенди баягы кээ бир түшүнбөгөн адамдар бул партияны бир бизде баягы өзүн саясатчымын деген амбициялуу саясатчылардын баары тең ушу өнөр көрүп алышты да, бир баягы чөнтөгүнө бир печатты жасатып алып туруп, бир партия джентльменский набордой ушундай көрүп калышты да. А бул мамлекет каттап аткандан кийин баягы элге кызмат кылам деп, эл мүчө болуп кирип аткандан кийин партия ал элдики, мамлекеттики кайсы гана партия болбосун. Бирок кызыктуу жана түшүнүксүз айрым жагдайларга көз чаптырсак, курултайдын мыйзамдуулугун тастыктаган бир дагы документ көрсөтүлгөн жок. Ал эми катышуучулар өзлөрүнүн күбөлүктөрүн көрсөтмөк тургай, кандай максатты көздөп келгени дагы күмөн жаратат. Курултайды уюштурган айрым бир активисттер жүргөн менен ал жерде бизге коомго белгилүү абдан таасирлүү саясатчылардын, депутаттардын катышпай жаткандыгы мына ушундай жыйынтык чыгарууга бизге мүмкүнчүлүк берет. Биз көрүп жаткан ал жерде мына КСДП фракциясынын мүчөлөрү дагы ал жерде жок. Көпчүлүк бир таасирлүү саясатчылар дагы жок. Ошондон бул курултай өзүнүн максатына жетпей калды деп дагы айтсак болот. Мунун себептери эмнеден болду десек, бул биринчиден президент Жээнбековдун бул КСДПдан өзүнүн мындай четте кармашына байланыштуу. Анан көпчүлүк лидерлердин бул партияны алып кетүүгө өздөрүнүн ишенич жоктугунан деп атсак болот. Иш-чарага демилгени көтөрүп элди түрүп өткөн КСДПны Атамбаев эле башкарабыз деген коомдук ишмерлер, парламенттин шаардык кеңештин бир дагы депутаты, жада калса кыймылды баштаган КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов да катышкан жок. Фракция лидерине жогорку кеңештен жолугуп, курултайга катышпаганы жана иш-чаранын легитимдүүлүгү тууралуу собол узаттык. Мамлекеттик кызыкчылык бул жерде партия же болбосо бир айрым депутаттардын кызыкчылыгы эмес. Ошон үчүн мындан өйдөрөөк маселелер бар. Ошон үчүн мынакей ошол рабочий группа иштеген, ошол маселени жабык иштеп өтүп атат. Ошол маселени талкууга катышып, ушул жерде болуп атам. Эмне негизинде болуп атат съезд тиякта? Съездин күн тартиби бар. Күн тартиби бар. Полицейдин чечими барбы, саясий? Албетте, съезд мыйзамда өтүп атат. Полицейдин чечими бар. Бул боюнча оргкомитет түзүлгөн. Бар тең уставга ылайык иш жүрүп атат. Партиянын экинчи бөлүгү лидер деп Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевди тааныйт. Алар 6 апрелде өз курултайын өткөрүшөт жана бүгүнкү иш-чараны легитимсиз деп эсептейт. Кайрат Кенжебаев, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.